TikToктогу видео үчүн камалган Айтилек ким? 28 жаштагы активист Айтилек Орозбеков 2025 жылдын 1 январына чейин камалды. 1 май райондук соту 2 ноябрда анын бөгөт чарасын карап, ушундай чечим кабыл алды. Интернеттеги пикир үчүн кармалган Айтилек Орозбеков ким? Айтилек Орозбеков буга чейин Эрлан Кокулов, Умар Даданов менен бирге Несахар долбооруна көмөктөшүп жүргөн. Быйыл март айында президент Садыр Жапаровдун жаңы Кыргызстанды куруунун багыты китебинен бир катар ката таап, аны видеого айтып берген. Бул жерде манасчы Каба Атабеков деп турат. Бул жери бул жабышылган. Мындай күннөн карасак, бул жакта артында манасчы Шабай Азизов деген манасчынын аты жазылган. Бул да ката. Орозбеков оппозициячыл саясатчы Адахан Мадумаровдун сотуна барып жүргөн. Анын адвокаты активистке бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен иш козголгонун кабарлаган. Интернетте Орозбеков TikToктогу баракчасына чыгарган видеосу үчүн кармалган айтылууда. Бирок кайсы видео жөнүндө сөз болуп жатканы белгисиз. Кыргызстанда интернеттеги пикир үчүн түрмөгө кесилип же айыпка жыгылган учурлар байма-бай катталууда. TikTok өлкөдө расмий жабылган, бирок жарандар VPN аркылуу колдонуп келишет. Бөгөттөлгөн тиркемеге байланыштуу кылмыш ишинин козголушу канчалык негиздүү? Оюңузду жазыңыз.